кийинки сөз Алхан Кенсомовичте. Рахмат. Биринчи жолу көрүп атам, каржы министри сиз экенсиз. Эмне ушу 3 айдан бери такыр көрүнбөйсүз? Жок, мен Кыргызстанда эле жүрөм. Жок, биздин комитетке да келбейсиз, парламентке да келбейсиз да. Мүмкүнчүлүк болуп калыптыр, эми батыл келип турам. Кеп эмнеде болуп атат? Орунбасарларды жиберип коюп, мен жок элем деп кутулуп кеткен чиновниктер 20лап саналат азыр. Мына келишимдерге да карасаңыз, орунбасарлар кол коюп атат. Келип да ушул орунбасарлар өткөрүп атат. Айрыкча жана Татиков деген жигитти эле жибере бересиңер. Могу жерде сиз туура эмес айттыңыз. Биздин коллегалар туура суроо коюп атат. Эгерде сиз энергосекторго десеңиз, энергосекторго түздөн-түз инвестициялык программа менен алып келүүгө эмне тоскоолдук кылып атат? Аз айтып берейин. Бул инвестиция эмес, бул госинвестиция эмес, бул бюджетная поддержка дейт. Баракелде, эми туруладыңыз. Госинвестиция өзүнчө программа. Ай Азамат, 5 мүнөт башта айттыңыз, бул инвестициялык программа менен келип атат деп. Сиз арды чыгарып атасыз мени азыр. Мен түшүндүм сизди. Стенограмманы көтөрүңүз. Туура. Бул мен айтып атам, бюджетная поддержка, инвестиционный жака жөнөтүп атабыз. Жок, кечирип койгула. Инвестиция деген бюджеттен кирбей туруп түздөн-түз келген. Жок, сиз туура эмес айтып атасыз азыр. Госинвестиция бюджетке кирип, анан кана кое туруңуз. Ушу парламентке келбегениңиз көрүнүп турат да, айтышпаңыз. Мен айтып бүтөм, анан кийин канча жооп берсеңиз жооп бересиз. Сөзүңүздү айтасыз, мен кайсы жери туура эмес экен. Мына жерде жазып атасыз. Бизге берилген справканын негизинде Каржы министрлиги тарабынан бул алынган каражаттын бардыгы здравоохранение секторуна деп атат. Ал эми инвестициябы? Сиз жазып атасыз, муну мен эмес. Экинчиси, социалдык жактан калкты коргоо максатында деп атасыз. Бул эми инвестициябы? Бираз шашпаңыз. Бираз ойлонуш керек. Эгерде мен окуп аткан кагазды сиз жазбаган болсоңуз, айтыңыз. Мына бул келүүчү каражат кайда кетет деген суроого сиз жазып атасыз. Саламаттык сактоо тармагына деп атасыз. Жана калкты социалдык жактан коргоо тармагына деп атасыз. Үчүнчү жагы. Эмне үчүн алар сизге ушундай шарт коюп атат? Бул кредитти кайтарып берүү ушул келишимдин негизинде мамлекеттик бюджеттен гана кайтарылат деп турат. Мына ушул 3 суроого мага так жооп бериңиз, андан кийин сөзүбүздү улайлы. Алхан Кенсомович, биринчиден, бул матрица дейт муну. Бул жардам, бюджетке берген жардам. Ошо жардам бергенде кайсы тармактар эмнеге жетишебиз деген бул матрица. Ошон үчүн здравоохранение эмне кылышыбыз керек, дорожный инфраструктура эмне кылышыбыз керек деген индикатор деп атам. Аны болсо биз бюджеттен да карап чыкканбыз. Ошондуктан берде 2 позиция бар. Государственный инвестиция деп коет, жана бюджетная поддержка деп коет. Бюджетная поддержка бул программа негизинен берилет. Программада жазылып турат. Кайсы тармактар кандай көтөрүшүбүз керек, кайсы жыйынтыкка келебиз деген. Ошондуктан бул программа поддержка түздөн-түз даже барбай коет даже ошол жерге, тармакка. Бирок аны биз жетишибиз керек. Мына ушунун мааниси ушул. Эмне үчүн барбайт? Госинвестиция ал түздөн-түз именной барат. Энергосектору, жол тармакы, сельское хозяйство. Канчасы барат? Кандайча? Канча пайызы барат ошол 160 миллион доллардын канча пайызы барат? Бул жалпысы программа дейт аны. Муну жерде жазылбайт, канча. Муну баш айлантма дейт. Муну баш айлантма дейт. Түшүнбөйт экенсиз. Муну жерде токтоп туруңуз. Мен эгемендик алгандан бери сиз канчанчы каржы министрисиз? Ошол каржы министрлердин баары силер түшүнбөйсүңөр деп келген. Түшүнүктүү азаматтар. Мен сизге конкреттүү суроо берип атам. 160 миллион доллардын канча пайызын энергосекторго иштетесиңер? Силерде программа барбы? Программадан да жазылбайт. Эмне үчүн? Бирок муну быйыл жылы 4 миллиард 600 миллион сом каралган энергосекторго. Азыр депутат Осмонов сизге суроо берди. Мына ошол бул тактап мындай бир толуктап формулировкасын бере албайбы? Ошол энергосекторго канча пайызын бересиңер? 4 миллиард 600 миллион сом быйыл карадык энергосекторго. Караңыз. Бюджетти колдоп бердик дейт 6-чакырылыш. Эгерде силер билгенсиңер де, парламент каалайбы каалабайбы муну ратификация кылат деп ишенгенсиңер да, демек силер казынанын эсебинен киргизип койгонуңардан кийин. Болгондо дагы силердин башчыңар айтты, министрлер кабинетинин башчысы. 300 миллиардка чыгарсакпы деп атабыз. 300 миллиардка чыкты өткөн жылы. Эмненин эсебинен чыгып атат? Бул концерт карыздын эсебинен чыгып атат. Жок, кечириң, токтоп туруңуз. Бул 160 миллион болуп атат. Эртең көтөрүп келесиңер экинчи окууга дагы 160 миллион Азия өнүктүрүү банкынан.
Ал дагы биздин комитеттен каралган, биринчи окуудан биз кайтарып жибергенбиз. Демек, Кыргызстандын бүтүндөй башын айландырып эле сырттан келген акчалар менен казнаны көтөрүп атабыз деп көкүрөк чапканыңарды качан коесуңар силер? Мынчыга чыксакпы деп атабыз. Анан чыксаңар эле айтат экенсиңер, 10 миллиардты бул жака, 15 миллиардты бул жака. Силер таптакыр келечектеги жоопкерчиликтен коркпой атасыңар. Таптакыр коркпой атасыңар. Дал ушундай болуп каржы министрлери далай турган сиздин ордуңузда. Силер ушул эле кредитти алып эле койгон болсок, жолубуз Швейцариянын жолу болот. Айыл чарбабыз Израилдики болот, уйларыбыз Голландияныкы болот. Натыйжада бүгүн же Голландиянын уйлары жок, же Австралиянын кочкорлору жок, же жүрүп жүргөн жолубуз жок, министрдин жыты да жок, бирок карыз мени менен сиздин мойнуңузда илинип турат. Мына ошон үчүн азыр Чолпон Алиевдин айтып аткан Кыргызстан карызы көп өлкөлөрдүн ичинен эң башкы орундарга чыгып аткан ошонун эсебинен чыгып атат. Биз эгерде ошол 160 миллионду ала албай калсак, биздин казнабыз толбой калып жашай албайбыз дегенди билдиреби? Биз анда 9 миллиард сомго чейин кыскартышыбыз керек. Анда кыскарт. Анда кыскарт. Анда өнүктүрүү болобу? Сырттан карызды алып багыш ар кимдин колунан келет. Ар ким бере албайт бизге. Мына ушул буга чейин кайда иштегенсиз? ЕФСР менен мына уже 2 жылдан бери иштеп келатат. Кайсы жерде иштегенсиз бул жер? Ошо министрликке чейин кайда иштедиңиз? Мен Минфинде эле иштеп атам өмүр бою. Канча жылдан бери иштеп атасыз? 97-жылдан. Анда демек сиз тарыхын жакшы билишиңиз керек. Биз ушул эле кредит алып койсок, калган жыргап кетебиз дегендердин далайын уккансыз. Мүмкүн ошолор үчүн сиз да жазып берген болушуңуз керек. Жооптуу кызматкер катары. Мен талашып тартышууну каалабайм. Мына жерде так конкреттүү түрдө жазылып турат. Погашение кредитных средств будет осуществлено согласно условиям данного соглашения. Чыңгыз Азаматович, урматтуу коллегалар, булар келишимдин өзүнө киргизип атат. Келишимдин өзүнө киргизип, мамлекеттин казынасын байлап коюп атат. Кийин кайтарганда казынаңардан кайтарасыңар деп атат. Өсүп кеткен экономикаңардан, өсүп кеткен энергия секторунан эмес. Бюджет төлөп берет деп атат. Себеби алар да билип калды. Кыргызстан алып жей берет, бюджетине толтура берет, а өстүрүп аткан эч нерсеси болбойт дегенди билип атат. Эгерде энергия сектор десеңер, программа ошон үчүн отурасыңар. Түздөн түз инвестициялык программа түзгүлө дагы, энергия секторго бюджетти айланып өтүп салгыла, карызды энергия сектор өзү төлөй турган кылсын. Мына ошондо туура болот. Биз ошо мен жеке пикирим, мындай келишимдерди таптакыр колдобошубуз керек. Адахим Самбаевич, сиз айткан бул госинвестиция аркылуу келе турган кредиттер, жана мен айтып кеткендей, мына АБР деле ушундай, мэрияга, автобуска деп, бул именно болуп келет. Бул бюджетная поддержка, бул системный поддержка деп коет муну. Программа негизинде. АБР кечирип коесуз, АБРде дагы биз келишимин көрдүк. Саламаттыкты сактоо тармагындагы айлык акысын берүү үчүн деп Татиков мырзага бекер сөгүш жарыялады. Ал мырза туура айтты. Себеби келишимде ошондой жазылып турат. Урматтуу депутат, биз ушундай кол коюп, алар менен алып атканда ушундай сунуш киргизе алабызбы? Азыр өлкөдө, бүтүндөй дүйнөдө тездик менен алмашып атат. Ушул алып аткан бааны бекитип коюу боюнча. Биз евро менен алып атабыз, да? Евро менен алып атабыз. Кудай билет, 12 жылдан кийин евронун куну канча болот. Ошону бир кандайдыр бир оговорка катарында киргизип коюуга мүмкүнчүлүк барбы? Жок, мүмкүнчүлүк жок. Евро менен алып атабыз, евро менен төлөш керекпиз. Кептин баары ушунда турат. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдү карасаңыздар, азыр ар кандай жолдорун издеп атат. Ар кандай жолдорун издеп атат. Биз ушуга макул дештин алдында биз эл өкүлүбүз, аткаруу бийлигине кирбейбиз. Макул деп айтаардын алдында кичине эл өкүлдөрү катарында өзүбүздүн позициябызды билдирип койсок. 38 сом кезиндеги алып аткан долларларды азыр 105 менен кайтарып атабыз. Макул, анда биз жаш болдук, эгемен өлкө болгонубузга тажрыйбабыз жок болду, башка болду. Депутаттардын көпчүлүгү дагы өкмөт суранып атат, президент суранып атат деп ратификациядан өткөрүп берди. Бирок жүк биздин балдардын биздин мойнубузга түштү. 12 жылдан кийин евронун кунун кудай билет да канча болуп кетет, кандай болот. Ушунда кандайдыр бир башка эквивалентке байлап коюунун мүмкүнчүлүгү жокпу? Алтын баасына деңиздер анда. Кандай деп байлайбыз?
Андай мүмкүнчүлүк жок. Анда кандай болот? Кийин 12 жылдан кийин биздин балдар, биздин неберелер кантип төлөйт эгер? Төлөө мүмкүн эмес болуп кетсе кандай болот? Бул деген мэрия өзү төлөп берет бизге. Мэрия деген эл. Финанс министрлиги гарант катары чыгып атат. Мындай кылыңыз, мырза. Эч ким кепил боло албайт. Бүгүн кепил болом деген министр эртең жок. Бүгүн кепил болом деген шаардын мэри эртең жок. Мэрия төлөп берет деген мэрия өзү акча чыгарбайт, иштеп таппайт. Мэрия деген сөз бул Бишкек биздин борбордун тургундары деген сөз. Биздин тургундар төлөйт. Мэрдин чөнтөгүнөн төлөнбөйт бул. Эгерде мүмкүнчүлүгү болгон болсо, менин жеке позициям, Чыңгыз Азаматович, урматтуу кесиптештер, ушул нерсени фиксация кылып коюшубуз керек. Кайсы баада десеңер ошол баада дегиле. Ошонун мүмкүнчүлүгү болсо алалы. Мүмкүнчүлүгү болбосо биз сунуш беришибиз керек. Ушундай нерселерден бираз абайласак деген. Мен келишине каршы эмесмин. Автобустардын жаңыланышына 2 кол менен колдоп берем. Бирок бүгүн минип, жыргап алып, кийин шорун, кийинки муун тартпасын деген гана маселе. Мүмкүнчүлүгү болсо ушуну карап көргүлө. Ушуну айтканбыз, өткөн 1-чи окууда да айтканбыз, 2-чи окууда да айтканбыз ушуну. Бирок дале болсо 3-чү окууда кайра эле ушун менен келип атасың. Адаган Ким Самаевич, бул боюнча мэр өзү бир нече жолу айткан, булар 10 жылда кайра кайтарып берет деген. Ким? Ошол үчүн кепилдигин өзүлөрү беришкен. Ким? Мына азыр вице-мэри азыр жооп берет. Жок. 1 жыл баштап мэр ким эле? 1 жыл эмес, жарым жыл баштап мэр ким эле? Бишкекте мэри ким эле? Кайсы мэрди? Бишкек, биздин борбордун. Азыркыбы же буга? Бишкек борбордун мэри жарым жыл башта ким эле? Жунушалиев, Айбек. Азыр ким? Мына көрдүңөр, өзүңөр да билбейсиңер. Мэр кепил боло албайт. Кепилдикке жогорку кеңеш гана. Ошондуктан өлкөлөр, урматтуу кесиптештер, ушундай иш-чараларды, келишимдерди түзүп атканда мэр менен да түзбөйт. Өкмөт менен да түзбөйт. Президент менен да түзбөйт. Жогорку кеңеш менен түзөт. Себеп жогорку кеңеш бул элдин өкүлү. Мамлекеттин атынан сүйлөйт. Жогорку кеңеш ратификациядан алды деген сөз, мамлекет ошол жоопкерчиликти мойнуна илди деген сөз. Мэр кол койсо ал жооп бербейт, өкмөт. Анан муну 6 ай башта башка мэр эле, азыр 6 айдан кийин башка мэр. Анан айтасыңар, мэр кепил болуп атат. Кепил боло албайт ал. Мэрия өзү кепилдигин берип атпайбы? Мэрия деген киши. Мэрия деген киши имаратпы? Мэрия деген киши да, мэр да. Киши да, конкреттүү бир инсан. Ал кепил боло албайт. 12 жылдан кийин мен ошол Бишкектин мэри болуп отурам деп ким кепилдик бере алат бүгүн? Мен дагы бир жолу айтам, каршы эмесмин. Эгерде ушундай өзгөртүүнү киргизип койсо, эгер ратификацияга бараткан болсо, ушул стенограммада калуу керек. Менин жеке позициям бул. Комитеттики да эмес, фракцияныкы да эмес, менин жеке позициям. Ушул ой, пикир калыш керек. 12 жылдан кийин айланайын чоң аталар, эмне кылып койдуңар бизди дегенде, ар бирибиздин позициябыз ошол жерден көрүнүш керек. А так өтөт бул, өтпөй койбойт. Чындыгында ушундай сөз болгон, 1-чи, 2-чи окууда, Адахам Кисабаевич, бизде мэриянын өкүлү отурат, анда сөз берип коелу. Урматтуу депутаттар, урматтуу Адахам Кисабаевич, туура айтып атасыз. Бүгүнкү күндө эми мэр дегенден кийин правопреемственность барды. Башка мэрлер келип атат, ошол болсо, баары болсо, ошо келишимде болгон нерселерди биз болсо аткарганга даяр болобуз да. Анан кийин жанагы сиздер айтып кеткен да, ратификация боюнча бул уже 3-чү чечение болуп атат. Башка ратификацияларды биз болсо карап туруп эске алайлык сиздердин сунуштарыңыздарды. Сүйлөшүү боюнча Министерство финансы менен көрөбүз. Биякта бир маанилүү сөз болду. Бир маанилүү көңүлүү маселени көтөрүштү. Бул кепилдик боюнча мэриядан кандай кепилдик бар? Эмне кандай жазуу түрүндө, график, таблица негизинде кандай кепилдик бересиңер? Договор түзүп атканда биз болсо кепилдик белгенбиз. Ошо 12 жылдын ичинде биз болсо карызды толугу менен төлөп беребиз деп. Мурунку өзүңүздөр билесиздер, мурунку жылдарда бизде эми ратификациялар болгон ушундай эле автобус алуу боюнча. 1-чи ратификация боюнча биз болсо толугу менен уже төлөп бердик, 2-чиси уже на стадии завершения. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, чакырылгандар, негизинен азыр бул маселени биз 3-чү окууда карап атабыз.
көп ойлор, сунуштар, пикирлер айтылган. Бирок тилекке каршы 3-чү окууга кирбегенден кийин азыр кайра деле киргизе албайбыз. Бул редакциялык толуктоолордон башка эч нерсе жок, өтө чекиттен. Эми мен айтайын дегеним, Адахан Кимсанбаевич, бир аз сиз адашып калдыңыз окшойт. Мэр менен мэриянын айырмасын сиз бизден жакшы билесиз да. Мэрия бул ошол мураскор болуп кала берет алчы. Мэр деген киши, бир адам, жетекчи. Мэрия деген бул административдик бөлүктүн башкаруучу органы. Ошон үчүн мэрия кепилдик берсе, аны кийинки мэрлер аткара берет. Бу жерде маселе жок. Болгону биз өткөндө аябай жакшы сунуш айттык элек да. Ошону кийинкиде эске алыш керек. Ушу кредит дегенден мындан кийин мындай мүмкүн болушунча алыс болуп, ошол ГЧПнын негизинде, гранттык негизде, өнөктөштүк негизинде алып келсеңер деп ушундай транспорттарды, каражаттарды. Ошол эле да. Анан негизден эми азыр колдоп беришибиз керек. Анан жана оговоркаларды туура айттыңыз. Оговоркалар ошол азыр жазылып калса, кийин биз айтканбыз дегенге дагы негиз болот да. Ошону эске алсаңыздар. Рахмат. Ол кесиптештерге да. Zaman өзгөрүп атканда өзгөрүүлөрдү киргизүүгө биз милдеттүүбүз. Эгерде ошону сезбеген болсок, биз адам болбой калабыз. Россия Федерациясын карасаңар, башка өлкөлөр менен келишим түзүп атканда, ратификациядан өткөн келишимдерге дагы тийиштүү чараларды киргизип коюп атат. Менден өтүп күйгөн болуш, көрсөтүш мүмкүн эмес. Мэрия менен мэрдин айырмасын Аллахка чексиз шүгүр, билем жигиттер. Президент Акаев дагы көптөгөн нерселерге кепилдик берип кол коюп койгон, азабын биз тартып атабыз. Андан кийинки президенттер дагы кепилдикти алып туруп кол коюп койгон, азабын биз тартып атабыз, жигиттер. Мен ошону гана эскертип атам. Мен колдобойм деген жерим жок. Мүмкүн болсо деп атам. Мен мындай да сунуш киргизейин деген. 1-5 суроону талкуусу жок эле добушка коюңуз деп айтайын деп аткам. Мен мүмкүн болсо деп атам, урматтуулар. Эгер уруксат берсеңер деп атам. Мен сунуш биргизип койсом, уруксат берер бекенсиңер деп сурап атам да силерден. Укугум бар бекен ушундай? Ушуну эскертип койгонго уруксат бересиңерби, урматтуулар деп сурап гана коюп атам, айланайындар. Ушуну бир жерге кыстарып койсоңуздар деп атам. Ушуну кийин эске алсаңыздар. Ошолор менен кредитти алардын алдында дагы, эгерде кокуста моундай форс-мажорный ситуация болуп кетсе, Кыргызстандын позициясы моундай болушу мүмкүн, эгер уруксат берсеңиздер деп атам. Анан мага мэрия эмне экендигин айтышыңардын кажети жок, жакшылар. Рахмат.